Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Илимге, медицинага калтырган мурасы баа жеткис бийлик Эрнст Акрамов тууралуу. Эрнст Акрамов медицинага жана илимге баа жеткис мурас калтырды. Ал мындан ары шакирттеринин эмгектеринде жашай берет. Мындай сөздөр атактуу хирургка берген бийликтин некрологунда айтылды. Кыргыз Республикасынын баатыры, эмгек сиңирген дарыгери, көрүнүктүү окумуштуу хирург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, медицина илимдеринин доктору, профессор, СССРдин эл депутаты, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Эрнст Акрамов 89 жашында дүйнөдөн кайтты. Эрнст Хашимович 1936 жылы 24-июнда Фрунзе шаарында жарык дүйнөгө келген. 1960 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун артыкчылык диплому менен аяктап, хирург катары өзүнүн карьерасын баштап, республикадагы кадыр барктуу адистердин бири болду. 1992 жылы Чүй облустук ооруканасынын жалпы хирургия бөлүмүн жетектеп, анын алдыңкы медициналык мекемеге айландырды. 2023 жылы ооруканага анын ысымы ыйгарылды. 2002 жылдан бери Акрамов реконструктүү жана калыбына келтирүүчү хирургия илимий борборун жетектеп, дарылоонун инновациялык ыкмаларын киргизди. Ал илимдин 17 докторун жана кандидатын даярдап, 350дөн ашык илимий эмгек жазып, 23 патент алган. Анын медицинага кошкон салымы көптөгөн сыйлыктар менен бааланган. Анын ичинде Алтын Шумкар медалы, Данакер ордени, Пирогов ордени, Мустафа Кемаль атындагы алтын медаль жана башка көптөгөн сыйлыктар бар. Акрамов КМШда жылдын адамы жана Кыргызстанда 2004 жылдын дарыгери деп табылган деп айтылат эскерүүдө. Эрнст Хашимович медицинага жана илимге баа жеткис мурас калтырды. Ал мындан ары өзүнүн шакирттеринин эмгектеринде жашай берет. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө өтпөйлүккө сакталат. Эрнст Акрамов дүйнөдөн кайтты. Бирок дарыгердин эмгектери улуу хирург, окумуштуу инсан катары таанылгандардын жүрөгүндө кала бермекчи. Анын медицинаны жана илимди өнүктүрүүгө кошкон салымы окуучуларынын жана кесиптештеринин тажрыйбасында жашай берери айтылды. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтылган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Баткенде топ бала 4 өспүрүмдү сабап салган милицияга 12 бала жеткирилди. Баткендин Кызылкыя шаарында топ бала 4 өспүрүмдү сабады. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча окуя 23 ноябрь күнү болжол менен саат 23:30да болгон. 17 жаштагы 4 өспүрүм Таштемир Ажы базары жактан өтүп бара жатканда алардын алдынан топ бала тосуп чыгып, уур тепкиге алып сабаган. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси Б баштык боюнча кылмыш иши козголуп, сабалган балдардын алган жаракаттарын аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ошондой эле балдардын ата-энелери милицияга арыз жазышкан. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүүлөрдүн өздүгү аныкталып, милициянын тергөө кызматына 12 өспүрүм жеткирилген. Учурда кармалган балдар ата-энелеринин катышуусунда суракка алынып, ыкчам иликтөө иштери уланууда деп билдиришти милициядан. Жаңы күч партиясы Бишкек шаардык кеңешине 17 мандат алат. Борбордук шайлоо комиссиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы тууралуу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекиткен. Мындай чечим БШКнын 26 ноябрдагы отурумунда кабыл алынды. Протоколго ылайык Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттык мандаттардын көпчүлүк бөлүгүн жаңы күч 17 мандат алып, жана эмгек 12 мандат алган. Адлет партиясы менен Ынтымак партиясы 8 мандаттан, ал эми Эл үмүтү партиясы 6 мандат алат. БШКнын жыйынында Адлет партиясынын бир талапкер каттоодон чыгарылганына байланыштуу айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылганы айтылды. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин 33 шаардык кеңешин жана 231 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болгон.
Жаңы күч партиясын шайлоого Бишкек шаардык кеңешинде буга чейинки чакырылышта төрөгалык кылган Кубанычбек Кангантиев жетектеп барган. Жаңы күчтүн тизмесинде мурда депутат болгондор, шаардын мурдагы жетекчилери, мамлекеттик кызматкерлер жана алардын балдары кирген. Шайлоонун алдында 13 ноябрда Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги штабында тинтүү жүргүзүлүп, партиянын лидери Темирлан Султанбековду жана бир катар мүчөлөрүн кармап кетишкен. Милицияларга карата кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап жатышат. Темирлан Султанбеков 14 ноябрдан бери тергөө абагында ачкачылык кармоодо. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Данияр Төлөгөн уулу кайрадан бокс боюнча кураманын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Данияр Төлөгөн уулу кайрадан Кыргыз Республикасынын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу бокс федерациясынан билдиришти. Ал эми улуттук кураманын улук машыктыруучусу Улан Сагынбаев болду. Белгилей кетсек, Төлөгөн уулу бул кызматка 2021-жылы дайындалган. Эске салсак, Төлөгөн уулунун жетекчилигинде Мушкер Монарбек Сейитбек уулу Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпионатында коло байгени багындырып, андан соң Олимпиада оюндарында күмүш байгеге ээ болгон. Кыргыз элим, мага жардам бериңиздер, ушинтип тамагым ооруп калды. Чет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер, жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Руслан Мусаев дин иштери боюнча комиссиянын директорунун орун басары болду. Руслан Мусаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары болгонун президенттин маалымат кызматы билдирди. Дайындоо тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгон. Россиядагы компания кыргызстандык мигранттарга 5,6 миллион сом маянасын төлөбөй жүрөт. Россиядагы люкс сервис компаниясы Подольск шаарында иштеген кыргызстандын жарандарынын эмгек акысын төлөбөй 5,301,000 сом карыз болуп калган. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Аталган факт боюнча Россиянын укук коргоо органдары кылмыш жаза кодексинин 145 беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон. Министрликтин Россиядагы өкүлчүлүгү кыргызстандыктардын укуктарын коргоо үчүн полиция бөлүмүндө жолугуш өткөрүп, анын алкагында тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Издөөгө алынган мурдагы милиция кызматкери Абди Сатар уулу ИИМге өзү барганын айтты. Ички иштер министрлиги издөө жарыялаган Ош облусундагы Ноокат районунун Көкчар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абди Сатар уулу министрликке өзү барганын билдирген. Анын 26 ноябрда тартылган делген видео кайрылуусу жарыяланды. Мен эч кандай издөөдө эмесмин. Мага издөө жарыялашканын бүгүнү эле ИИМге өзүм келдим. Министр Улан Омокановичке жолугайын деп келдим. Мен качкан жокмун, чындыкты күтөбүз деген ал. Ички иштер министрлиги Тимур Абди Сатар уулуна издөө жарыялаганын 25 ноябрда кабарлаган.
Министрлик анын акыркы видео кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. 20 ноябрда социалдык тармактарда Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган делген видео тараган. Анда жарандык кийимчен Тимур Абдисатар уулуна окшош адамга милициянын формасын кийген адамдар акча берип жатканын көрүүгө болот. Бул тасмага байланыштуу Ноокат району ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери жана Көкчар айылдык милиция бөлүмүнүн өмөтчүсүнүн жардамчысы кармалып 20 январга чейин камакка алынган. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин паралуу беренеси менен айып тагылууда. Тергөө иштери уланып жатат. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Сөз болуп жаткан видео Көкчар аймактык милиция бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Тимур Абдисатар уулу жана Ноокат району Көкчар аймактык милициясы бөлүмүнүн 10дон ашык кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, райондук милициянын ошол учурдагы жетекчиси Талгат Өскөналиевке каршы даттанышкандан кийин чыккан. Кийин Тимур Абдисатар уулу ички иштер органдарынын кызматтан бошотулуп, Талгат Өскөналиев кызматынан төмөндөтүү менен жумуштан алынган. Тепловоз менен машина кагылышты. 26 ноябрда саат 16:18 Ивановка жана Токмок бекетинин аралыгында темир жол тилкесинде кайтарылбаган өтмөктө тепловоз менен Nissan Sefira үлгүсүндөгү унаа кагылышты. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирген. Каза болгондор жана жабыркагандар жок. Окуянын чоо жайы текшерилүүдө. Майыптардын социалдык стационарында шарт жоктугу сынга алынды. Кадамжай районундагы психикалык жактан майыптыгы бар адамдар үчүн социалдык стационардык мекемесинде жылуулук жок экенин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор 26 ноябрда маалымдаган. Мекеме Азаттыкка жиберген маалыматка караганда, кызматкерлер 21 ноябрда сөз болгон жайга барган учурда бир катар укук бузууларды аныкташкан. Майыптыгы бар адамдар үчүн стационардык мекеме жылытылбайт. Коридордогу абанын температурасы болгону +5 градус, ал эми уктоочу бөлмөлөрдө +11, +13 градус гана. Андагы майыптыгы бар адамдар жылуу кийимин чечпей, баш кийимчен жүрүшөт. Санитардык эпидемиологиялык талаптар боюнча стационардагы температура кышында +18, +24 градус болууга тийиш. Төшөнчүлөр өтө начар абалда санитардык талаптарга жооп бербейт деп белгиленген маалыматта. Кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери стационардык мекемеде жаткан майыптыгы бар адамдарга берилүүчү тамактын сапаты да жакшы эмес экенин белгилешкен. Маалыматта айтылгандай, ашкананын кызматкерлери кампадан 20 кг эт алышканын, бирок тамакка болгону 8 кг колдонулганын, калганы кайда экенин билбей турганын айтышкан. Жыйынтыгында укук коргоочулар акт түзүп тиешелүү тараптарга жиберишкен. Кыйноолордун алдын алуу борбору 2023 жылы Кадамжай районундагы психикалык жактан майыптыгы бар адамдар кармалуучу стационардык мекемени күз-кыш мезгилдеринде жылытылбайт, шарты жок деп сындаган. Анда майыптыгы бар адамдарга күнүнө болгону 400 грамм наны берилбесин. Буга жооптуу жетекчилер кызматынан алынды деп айтылганы менен али күнчө иштеп жатканын билдирген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аталган борбордун сынына жооп кылып, мекеменин имараты эскилиги жеткенин, жылуулук системасы бир да жолу жасалбаганын, мындай мекемелердеги майыптыгы бар адамдардын тамагына жаңы жылдан тарта күн сайын 200 сом бөлүнөрүн тамактануусу жакшырганын 23 майда маалымдаган. Октябрь айынын аягында кыйноолорго каршы улуттук борбор Жайыл районундагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары одону бузулуп жатканын билдирген. Бул маалыматтан кийин Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги комиссия түзүлгөнүн жарыялаган. Бирок азырынча жыйынтыгы тууралуу маалымат бериле элек. Ички иштер министрлиги Жайыл районундагы социалдык стационардык мекемедеги адам укугунун бузулушу боюнча кылмыш жаза кодексинин 138 беренеси уруп сабап кыйноо менен кылмыш ишин да козгогон.